Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Assalamu alaikum. Biz шоқшоғын ережелерді Евразиялық экономикалық биримдик боюнча, Евразиялық экономикалық комиссия боюнча ережелерді, протоколдорду, кандайдыр бир нормативдик актыларды кабыл алып берип атабыз. Бирок алардын иштеши кандай болуп атат? Аткарылып атабы? Нуржигит Кадырбекович, здесь есть несколько уровней ответственности, то есть есть среднее звено на уровне департаментов, которые предоставляют соответствующую информацию по своим курируемым направлениям. Есть площадка, где регулярно проходят заседания Совета и заседания Высшего Совета, где отчитывается полностью Евразийская экономическая комиссия по своей работе на ежеквартальной и полугодовой основе. То есть там предоставляется информация о их результатах, их планах. И в этом году как раз Кыргызская республика будет председательствовать в рамках Евразийского экономического союза и будет формировать повестку на 2022 год. Мен билгенден Евразиялық экономикалық комиссиянын контролдоочу 170-ке жакын функциясы бар. 170-тен ашыгыраак функциясы бар да. Айтайын дегеним, кээде биз үчүн, Кыргызстан үчүн жашыруун эмес, бирок Евразиялық экономикалық комиссиянын пикиринде, оюнда жашыруун болгон материалдар боюнча кандай болот анда? Сиз айтып атасыз, Евразиялық экономикалық комиссия өзүнө жоопкерчилик алат деп. Мен айтат элем, жоопкерчилик эмес, ыйгарым укук алып атат. Биз өзүбүздүн кайсы бир деңгээлде суверенитетибизди бир аз чектеген жокпузбу? Ну, здесь есть различные инструменты, то есть мы должны на каждом этапе по каждому вопросу аргументировать свою позицию, отрабатывать на переговорных процессах и отстаивать свои интересы. Здесь регулярно идет, эта работа ведется. Макул, кандай гана нормативдик акт болбосун, ошолорду кабыл алууда абдан дыккат карасаңыздар, анткени бир сөз менен суверенитетибизге чек кое алышыбыз мүмкүн, өзүбүз байкабайчы. Мына түзүлгөндө кандай дебат болгон, кирели же кирбейли деп. Көпчүлүк айткан кирели деп. Эмне себептен дегенде 4 багытта мына товарлар, жумушчу күчү, кызмат, андан кийин капитал, ушуларга эркин жүрүүгө, бирдиктүү экономикалык саясат жүргүзүүгө абдан жакшы шарт түзүлөт, экономикалык бирдиктүү аймак болот. Жыргайбыз, кунайбыз деп кирдик эле. Мына Казакстандан канча күндөн бери биздин товарлардын өтпөй атканы, тияктагы мигранттардын алакубалы, ошого окшогон нормативдик актылардын иштебей аткандыгы жөнүндө формалдуу мүнөзгө ээ болуп аткандыгын айтып атат да. Ошон үчүн ушул багытта бир жакшылап ойлонуп иш алып барсаңыздар. Бул жактан келип өткөзүп кетесиздер, бирок аткарылбагандан кийин эмне пайдасы бар? Биз айткандай баягы 5 тыйынчалык нарк болбой атпайбы? Ошон үчүн бердим ушул суроону. Чоң рахмат.